Операция кылдырбаса баспай калуу коркунучу бар. Кайгы менен кайрылган 4 баланын энесинин кайрылуусу. Биздин фондко 4 баланын энеси Асель Тургунова кайрылды. Ал жамбаш муун оорусу менен жабыркап келүүдө. Буга чейин бир жамбашынан операция болгон. Ал эми азыр дагы бир операция кылдыруу керек болууда. Эгерде убагында дарыланбаса баспай калуу коркунучу бар. Жолдошу курулушта иштегендиктен операцияга керектелүүчү каражатты чогулта албай жатат. Үмүт менен кайрылып жардам сураган кыргызга ким эле кайдыгер карабасын. Кыйынчылык күндөрдү башынан өткөрүп жаткан мекендешке кол сунууга чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Денсаулыктарыңар жакшыбы? Ушу мен операция былтыр болдум эле, бир жак жамбашыман. Кудайга шүгүр жакшы болуп баскам. Эми экинчи жамбашым күчөп ооруп атат. Таягы жок, басып калдым эле, кайра таякка өтүп калдым. Урматтуу кыргыз элим, бизге жардам берип коюңарды суранам. Жолдошум тапканы менин дарым, үй бүлөбүзгө, тамак ашыбызга, жашаганыбыз квартира. Аябай кыйналып атам ушул тапта. Эмне деримди да билбей калдым. Ушу операция болуп калса эл катары кошулуп, элге кошулуп, тең штабыбызга кошулуп баскым келет. Ошол эмне деримди да билбей калдым. Жолдошум байкуш мени карап эле багат. Жумуштан тең ортосун кайра келет, үйгө келет. Мени карайт, кайра кетет. Ошол жашаганыбыз квартира, карган кайненем бар. Аны да караш керек. Мен бутум баса албай калып, кара албай калды апам дагы. Аябай муктаж болуп атабыз. Чоң суммада акча керек болуп атат. Колуңардан келсе 5-10 сом болсо да жардам берип койгула. Кыргыз элиmin суранам. Баскым келет, эл катары баскым келет, мен деле элге кошулгум келет. Көчөгө баскым келет мен деле. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биздин силерге кайрылуубуздун себеби былтыр ушу келинчегим операция болду эле, бир жак жамбашынан. Эми экинчи жамбашынан операция кылыш керек болуп атат. Өзүм стройкада иштегендиктен ошо анча акчаны чогулта албайт экенмин. Өзүбүз квартирадабыз, анын үстүнө квартирага төлөйбүз, күнүмдүк тамак аш дегендей ошентип чогулта албайт экен ал акчаны. Ошон үчүн ошо кыргыз элиме кайрылып аттык эле. Бир топ акча керек болуп атат бул жамбаштын операциясына дагы. Ошо силердин жардамыңар менен ошо экинчи бутунан дагы басып кетсе жакшы болот эле. Акырында басып жүрдү эле, күчөп уже азыр уже таяк менен болуп калды да азыр ушул маалда. Ошол себептүү силерге кайрылып атабыз кыргыз элим. Ошо силердин жардамыңар болсо жакшы болуп, келинчегим басып кетсе жакшы болот эле. Ошол себептүү кайрылдык сиздерге. Интернеттен карап, интернеттен таабынан бардык, офисине барып кайрылдык. Жакшы кабыл алды. Жакшы кабыл алышты, Кудайым буйрса. Алла ыраазы болсун. Ошо Азамат Байматовдор аркылуу себептүү ошо видеону сиздерге чыгарып атабыз кыргыз элим. Ошо жардамыңыздарды берип койсоңор, ушинтип ыйлабай андан көрө күлүп жайнап басып жүргөнү өзүнө деле, мага деле жакшы эле. Ошо сиздерден күткөнүбүз жардам эле кыргыз элим. Алла ыраазы болсун алдын ала сиздерге. Оорубаңыздар эч качан ден-соолук болсун баарыңыздага. Алейкум кыргыз элим. Ошо досубуздун келинчеги биздин аяшыбыз болот. Былтыр ошо оң жагынан болду эле. Ошо быйыл да ошо чыдатпай экинчи жагынан да кылыш керек болот. Ошо кыргыз элибизден колуңардан келген жардамды өтүнөбүз. Жакшы болуп сакайып басып кетсин. Биздин арабызга кошулсун. Assalamu alaikum кыргыз элим. Кандайсыз? Жакшы. Ушул аяшыма көп суммадагы акча тыйын керек болот. Мурун былтыр ошо бир жеринен операция болуп келди эле. Эми экинчи жагы катуу ооруп атат. Ошо аяшым менен ушу досум өзү стройкада иштейт. Бул деле оорукчал, жүрөгү ооруйт. Ошо көп суммадагы акчасын топтой албайт экен. Биз деле жардам берип атабыз, жардамга ошо жетпей атат, көп сумма керек болот. Анан ошо эмне кылса дагы ушу кыргыз элимен ошо суранам, ошо аяшыбыз биздин арабызга кошулуп басып кетсе чокуроп, тыпылдап. Ошо эмне кылабыз? Муңкура эме кылып атабыз. Биз деле аракет кылып атканбыз, ушунча көп суммада акча чогулта алып атканбыз. Ошо силерден кайрымдуу кылып сурап атабыз, ошо жардам берип койсоңор, арабызга кошуп басса экен деп атабыз. Жаш кезинде мынтип турса жаман көрүнөт экен. Баазы деле кечээден бери эле, кечээ эмес, көп болду уже ооруган, буттары ооруган. Бүгүн кечээ түнү менен ооруп чыгыптыр, баса албай калып анан. Ошо сиздерге кайрылып аттык эле да. Кыргыз элим, жардамыңызды аябаңыздар ошол. Досума.
Бул досум деле жүрө көрдүк, болбой эле стройка. Мунун акчасы деле аз да, стройканын акчасын билесиздер, эми аз эле чыгат экен. Ошого жардамдашпайбызбы? Мына минтип дорожкаларды тигем. Бул машинканы жолдошум алып берген. Мен бутум жакшы кезде машинка тигип кичине чай ичемеке, өзүмдүн дарыма көп дары ичем да, уколдорума тыйын табам бир аз. Могу 2 күндөн бери такыр эле жатып калдым, болбой калды да бутум. Тетиңдейлерди тигип, заказ алып, буларды тигип, өмөтчүмүн. Анан азыр бутумду басканга да болбой калды да, баса албай калдым. Бияк бутум менен басып иштечүмүн, иштей албай калдым азыр. Ушу менен тыйын тапчубуз. Кээде квартплаткада жетип калат, кээде өзүмдүн дарыма жетип калат. Экөөбүздөн дары ичебиз, жолдошум экөөбүздөн дары ичебиз. Мунун жүрөгү ооруйт, бели ооруйт. Болбой эле иштейт, мени багыш үчүн иштейт. Балдарыбыз чоңойгон. Бутум ооруп кетти так. Өткүтүсүм жака. Мынакей. Мына темир салынган бутум бул. Мына 2-чи жамбашым. Морек. Мына мореки болуш керек да. Операция болгон эми биягы. Анан мунусу салынганы. Мына ошол документтери бул жерде жазылып турат. Бүт канча сомго жасалганы, канча сомго эмне болгондору ошол Аманат клиникасына. Мына ошонун документтери.